Assalamu alaikum, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мен Айылым көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп турганына кубанычтабыз. Бүгүн биз Ош облусунун Нокат районуна караштуу Көкжар айыл өкмөтүнүн Борбаш айылына келдик. Бүгүн биз сиздер менен ушул айылда болмокчубуз. Бизден алыстамай жок. Ош облусунун Нокат районуна караштуу Көкжар айыл аймагынын Борбаш айылы облус борборунан 70, райондон 30 чакырым алыста орун алган. Калкынын саны 5000ден ашык, 800дүн тегерегинде кожолук жашайт. Айылда мектеп, ФАП, спортзал, бала бакча, китепкана, мечит жана маданият үйү бар. Эл эли негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенишет. Бул айылда бакчылык эң алдыңкылардан болуп өнүккөн деп айтсак болот. Биз азыр келгенден бери депутаттар менен биргеликте кеңешип отургандан бүгүнкү күндө биз бүт баягы столбаларды жаңыладык. Бүгүнкү күндө 6 трансформатор койдук. Азыр биз дагы Касамин деп бизден эме өтүп атат бүгүнкү күндө. Ушул биздин айылда аралап өтүп атат. Ошол менен келишим түзүлүп, бизге азыр 350 столба, анан 5 трансформатор бере турган болгон. Ол эми арес программасынан берилет. Булга чейин биз Көкжар айыл өкмөтүнүн бюджетиден, жана айттым го, айыл өкмөтүнүн кеңештин депутаттары менен кеңешип алып, столбалар, зымдарды, чайниктерге чейин тартып, бүгүнкү күндө элдерди кыйла свет эмелер менен жаңылап койдук. Азыркы күндө биз эң көйгөйлүү эмес, үлүштөрдү биз берип бүттүк бүгүнкү күндө. Бирок дагы кемчилигибиз бар. Аларда Кудай буйрса мына теги азыр акырын бардым нетип атабыз. Эң бизде көйгөйлүү азыр жаштар көбөйдү да. Бизде 2009-жылы республикадан өзүңүз жакшы билесиз, мына кожолук эмеге бергенге, участка бергенге бизде эң оор 2009-жылы берилген. 2009-жылдан бери эч берилген жок. Азыркы күндө бизде эң көйгөйлүү биздин именно айыл өкмөтүнүн көйгөйү ушул трансформация болуп атат да. Трансформация болуп атат. Бул трансформация азыр Борбашта бизде 20 гектар жер бар, таштактуу жерибиз бар. Бүгүнкү күндө ошону даярдап атабыз азыркы күндө. Өзүңүз жакшы билесиз, мына кече президентибиз ушул мораторий жарыялаган эди. Азыр 512 токтом менен ушул мурдакы ээленип кеткен жерлерди, анан башка дагы мурдагы үйлөр салынып калган жерлерди, ошолорду дагы трансформацияга даярдап атабыз азыркы күндө. Кудай буйрса, бул да ушул бир айдын аракберагында эң көйгөйлүү маселебиз ошол бизде. Бир айдын аракберагында чечилип калат деп турабыз. Азыркы күндө катуу аракет кылып атабыз. Бул ушу Көкжар айыл өкмөтүндөгү Борбаш айылы. Не себептен Борбаш деп аталып калганда? Борбаш дегендин варианты аябай эле көп. 1-3-4 вариантта айтылып жүрөт. Биздин ушул Борбаш деген тиги мына сайыбыз бар. Ушунун башында Апшырдан келген суунун боюнда Тешик таш деген жер бар. Ошол Тешик таштан тартып бул жагы Улутоо ата деген бар. Ошого чейинки ортолукта өрүк бак кылган Бөрүбай деген киши болгон. Бала чакасы көп болгон. Анан илгери, ооба, Бөрүбайдын багы, Бөрүнүн башы деп жүрүп, Бөрүбаш аталган. Бөрүбаш айылы. Бирок орус алфавитинде ö менен үнүн жоктугунан Борубаш болуп жүрүп, Борубаш болуп калган. Административный деленияга баягы Борубаш айыл деп катталып калган бир вариант. Экинчи варианты бул биздин бул Көкжар айыл өкмөтү каңдылар. Ичкиликтин каңдууруусу 90%. Лейлек бауылдан келгенде сар каңды деген сөз, бул сар деген баш, тажикча. Сар, баш каңды. Сар каңды келгенде балдарыны, инилерини кеттик. Көкжардан мен жер көрүп келдим. Дегенде анан биринчи Каранай келет. Каранай Саркаңдынын баласы болот. Экинчи Алашан келет, иниси болот. Баласыны суу башында, инисини өзүндөн кийин коет да анан Борбаш анан Бөрүбаш мен кийин барам, барбайм деп калып калат. Келгенде суу калбайт, анан сенин башың пор экен. Айткандай кылбадың. Ошол Тешик ташта пор бар. Андан туз да чыгат да анча-мынча. Ошо порго арасындагы сууду көтөрүүчү бар деп анан чыгарган деп ошон үчүн Порбаш. Бөрүбаш демес, Борбаш демес, Порбаш деп да айтылат. Бул варианты көп. Анан ошо Борбаш эле боюнча жүрө берелик эми, кайдан билесиз ажыран. Ошентип аталып калган Борбаш. Ошондо бул жерде ошо ичкилик уруусу көбүрөөк басым жасалып отурташып келет экен, да? Биздин ушул айыл өкмөтү боюнча каңды уруусу каңдынын Борбаш каңды деген
неме урулуусу ушул айылда толук борбаш каңдылар отурат. Өздөрү так, өздөрү 12ге бөлүнөт борбаштагын. Анан ошонун борбаш каңды аталып ушул жерде отурукташып калганбыз. Анан бул жердин бир дагы өзгөчөлүгү ошол жана Улуу Жибек жолу болгон мезгилде тиги Көкжардын чоң асфальт жолу турбайбы? Ал жол болгон эмес. Негизги жол болгон эмес ал. Бул жерде Жидиде Агытөк деген жерибиз бар, Найман деген. Биздин Борбаштан Найманга карай, Наймандан Белге карап өткөн, а бул Борбаштан Кызылкаяда Партап деген жер бар. Ушул негизги жол болгон. Анан ошол жолу, Жок, төмөн мектептин жолу. Негизги ошол жол болгон. Анан ошон үчүн биринчи айыл өкмөтү куралганда Борбаш каңды айылдык кеңеши деп куралган. Кайсы жылдары ошондо? 27-жылы. 1927 жылы Борбаш каңды айылдык кеңеши куралган. Сабыр аба, мен байкашымча Борбаш айылында көп улуттуу эл жашайт экен. Ооба. Бул Борбаш айылы ушундай жүрөгү кенен, көкүрөгү ачык элбиз. Өзүмдү мактабай эле коем. Анткени ушул 42-жылы, 42 эмес, даже 37-жылгы репрессияда чечендер, еврейлер, жөөттөр келген да, ошондо дагы ушул отурукташкан ошолор. Анан 42-жылы согушта түрктөр отурукташкан келип. Ушул элди батырып, отуруп, ушулар менен мамыр жумур болуп, мына 42-жылдан бери отурабыз. Түрктөр көчүп кетпеди. Мына ушул кошунабыз түрк улутундагы, мына. Түрк улутундагы жигит көп, бизде аралашып жашап жүрөбүз. Татарлар бар, казактар бар, украинка бар эле, белоруска бар. Аралашып кыргыз болуп эле жүрүшөт. Өзүбүздүн эле балдар болуп. Еврейлер деле бар экен да. Болгон учурунда. Бирок алар ошон үчүн еврей да. Булар Сталин өлгөндөн кийин эле шап качышып кеткен. Эч кимге айтпай. Еврей менен немелер болгон. Гректер, еврейлер, булар ошо Сталинден кийин унчукпай билинсерин болуп кетишип калган. Борбаш жөнүндө аябай сонун варианттары менен айылдын аталышын айтып бердиңиз. Эми кайсы бири чындыкка дал келет? Бул өзү тарых айгин эле айтса. Рахмат сизге. Болду, силерге да рахмат. Ишиңерге ийгилик, чыгармачылык ийгилиңер боло арта берсин. Саламат болгула. Айылдын жүзү болуп жүрөбүз. Рахмат, саламат болгула. Айылды бири кыдырып чыгалым, э? Охо, гүлдер гүлдөр солмун го? Ооба. Ушунун баарын өзүңүз карайт турбайсызбы? Жок, апам экөөбүз карайбыз. Апамдын гүлдөрү негизинен бунун баары. Мен эми жардам берип. Мына гүлдөрдүн аталышы кандай бул? Сому азыр мына кыш деле келип калды. Ооба. Булар глобус, муну ушу атай күзгү гүлдөп, күздө эгип ушун челектерге эгебиз да. Анан кийин жазгы гүлдөрдү алып таштаганбыз. Анан мыналар хризантема, булар эрте ачылат. Июнь-июлдарда эле ачылып же светти кетип калат да, мындай болуп. Жана булар кышкы гүлдөр, бардыгы глобус. Глобус дейсизби? Глобус булар. Булар бизде эле өсөбү же башка жактан алып? Жок, бизде дагы өсөт. Биз бирок буну биринчи Өзбекстандан алып келген апам. Өзбекстандан алып келип, ошо кичине бир уштуктан алып келип көйткөнбүз да, өзүбүз. Ушул жерде. Бир дана мындай сагынамбы? Ошонун биз өзүбүз сатабыз, биз дагы ошентип мына одноразовый кружкаларга кирип ошентип сатабыз да, саткандачык. Ошондон көбөйтүп алабыз. Буларды ошондо канчадан баалап сатасыз да? Мисалы мынаны эгебиз, булар 250-тен, мына челектегилерчи. Анан кичинерактары 100-150 аркыл өзүнүн эмесиге жараша да. Мындай чоң кичинелигине карап сатабыз. Ошондо 150 сомдон болуп калабы ошондо? Ооба, 150 сомдон 250-300 чейин. Жок, булар 250-тен бул гүлдөр. Булар, Биштегилер, ооба. Буну кантип көбөйтөт? Ошондо жанагы өзүңүз айткандай эле сабагынан көбөйтөбү? Жок, буну ошол мына идиштен алышат да бизденчи. Мына ушул идиштен алат дагы үйгө апарып коюп уктайт бул кышта. Уктап анан жаздын алдында өзү кичинеден чыгат да. Ошо чыкканда
мындай секин алып көбөйтүп эгише берет. Жана тамырлардан тамырлардан бөлүп, мисалы мына шу бүтте диштеги бир 6-7 гүл болот да. Көйткөндөчү. Кадимки эле көчөттү баягы бөлүштүрүп эккенде эле. Ошондой ооба. Буну сатып жүрүп атат. Суроо талап кандай буга? Буга мисалы көп эле келип эме кылып алышат, жакшы көрүшүп. Мисалы клиент көп да бугачы. Уже калбай кетет. Мыналардын бардыгынга дагы ошо алып кетишкен. Бул жер атайын гүл комуз. Ооба. Питомник чарба экен да. Булар деле ошондой да? Булар да бул эми ачылып келатат да. Бул ошо кышоо декабрь, январга чейин турат. Эми ачылып келатат. Жаңы жылга ачылып дайыр болуп калат жаңы жылга. Могу гүлдөрчү? Мына гүлдөр булар хризантемалар бардыгы. Булар жазгы, мына ушул жакка чейин. Булар мыналар петуниялар, булар кышкы махровый деген петуниялар булар. Кышында гүлдөйбү булар? Булар жок, гүлдөй берет, жазын кышын. Өзү эшиктики, бирок биз үйдө карайбыз да, эме жаттап. Ана наркылар геран, ана мына наркы эскинантус алар. Кандай дейсиз? Эскинантус бул гүлдөр. Бул гүл баягы эме деп коет, бизде золотая рыба деп коет. Мындай балык нозго окшоп ачылат, кызыл болупчу. Ошондой. Булар дагы чет өлкөдөн алып келгенсиздерби? Биз көбүнчө ошо гүлдү Өзбекстандан алып келебиз да. Ошол жактан. Выбор көп ошол жактачы. Өзбекстанда ошол жактан алып келебиз. Көп гүлдөрдү ошол жактан алып келгенбиз. Гүлнөр, могул жериңиз менимче чакан эле экен да? Анан бир жылда канча киреше табасыздар? Бир жылда примерно өзүбүз эсептеп көрбөдүк, көп эле табабыз. Өзүбүз эме кылып. Демек, үй тиричиликти жүргүзүүгө ооба, жетет, ооба. Могул жер чакан экен да, бир алда максаттар барбы? Кеңейтейин деген? Ооба, Алла насип кылса кеңейтели деп эме кылып атабыз, план кылып атабыз. Анан кийин гүлдөрдүн дагы түрлөрүн алып келип, выборду көбөйтөлү деп атабыз. Эми жылдан жылга аста-аста көбөйтүп эме кылабыз да. Суроо талап көп, Ооба. Эме кылгандар көп, сурагандар. Биз базарга алып чыкпайбыз, өзү үйдөн эле алып кетишет. Базарга алып чыгып сатпайбыз гүлдү. Ичкерде гүлдөрүңүздү дагы бир көрбөйлүбү? Бардыгын алып чыктык да, ичкердегилерди. Үйдө жок башка гүл. Могуларбы? Ушуларды эле алып чыктык. Анан айттым го, мына айнегибиз 2 эле айнек болгон үчүн пуска алып түшүп койгонбуз да. Булар ыстыкты жакшы көрөт. Могуларбы? Мына ушул бүгүн мелиялар, булар да Өзбекстандан келген. Булар жазын кышын ачыла берет. Сонун экен, Ушул жерде карап келсиздер да? Ушул жерлерди эле карап отурабыз. Анан челектерге ошо мына глобустарды челектерге мынтип эгип койгонбуз да. Бул жер дагы ыңгайлаштырыпсыздар да? Ооба, ыңгайлаштырып эме кылганбыз. Ооба. Бул кандай гүл бул? Бул. Буну биз 5 бармак эле деп коебуз. Бул мындан да искусственный гүл да, чоңоюп эле кетет. Гүлдөбөйт бул. Жөн искусственный, ооба. Бөлмөгө бир дарак окшоп. Ооба, коридорлорго койсо болот да буларды. Кооздук үчүн. Кооздук үчүн. Абдан жакшы. Гүлнөр эжеке. Не дейсиз? Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Бали дейсиз. Мына ушундай айылда чындыгында кыз келиндер үчүн, айрыкча мондай эжекелер үчүн айылда олтуруп эле ушу гүл менен, же болбосо бир тигүүчүлүк менен, же болбосо жана башка бир иштер менен алектенип, үй турмуш тиричилигин өткөргөнгө сонун бир мүмкүнчүлүк. Ооба. Бекер отургандан көрө рахмат. Гүлдөр эми. Сонун көрүнүш, мына көрүп атасыздар. Эшикте суук, бул жерде ысык чай. Анан эң өзгөчөлүгү бул жерде жаратылыштын койнунда моундай балдын 3 түрү турат бул жерде. Азыр бул жакта ушул мына жерде 40тан ашуун бал челеги бар. Шаксанам эжекебизден сурайбыз. Эжекебиз ушу жолдошу менен биргеликте ушул балдарды даярдайт. Албетте менин келишиме өзгөчө мондай дасторкон даярдап сонун кылып коюптур эжекебиз. Эжеке, бул балдар 3 түрүн кандай кылып аталат булар? Бул балдар негизгиси. Бул ошо майда алынган асал, бал. Бул печатные.
Ашказанга дары кесип жеш керек. Ушунун эле чакычы бол. Анын дагы пайдасы бар. Ооба. Сагызына, Бул жерде мен таң калып атканым, шахсан эжекебиз ушу жолдош менен караган таң калыштуу болуп атат. Негизи көбүнчө ошо бал челекти эркек кишилер карайт. Эжекебиз мен жолдошума жардам берем. Карайм дейт. Азыр арылар уйкуда болсо керек, Уйкуда ачып көрсөгөн болот. Көрүп, болот, Ана көрбөйлү бир, Анан бал жеп көрөйлү, Анан кийин. Эжекебиз мына. Буну ачып карайт экен да ушинтип, Ооба. Акырын, Ачып карайт. Охо. Булар азыр эмне күн суук болгон үчүнбү? Ооба. Погодага ham карайт. Күн бүк болсо каратпайт. Арынын кайсы түрү бул? Бул өзүбүздүн эле мындай, өзүбүздүн түрлөр. Башка жактык эмес. Өзүбүздүн. Булар түшүм берүүсү кандай? Түшүм берүүсү ушу жакшы гүлдөн гүлгө жылдырып турсак, бизге түшүм берет. Күн ысык болгондо. Күн бүркөктө болбой жамгыр жаачында бизге аса бербейт. Моңуз алып эле койушуңуз керек экен, Атайын караган шляпасын алып кайрадан келип калды. Эжеке, бир жылда ушул 40 бал челектен канча бал аласыздар? 300-400 кило. Аны кандай сатасыздарбы же өзүңүздөргө иштетесиздерби? Өзүбүз да жейбиз, анан сатып алышат адамдар. Биздики өтө таза да. Ошон үчүн. Дарылык касиети көп мунун. Азыр чактырганы келишет адамдар. Күн жылууда азыр келишпейт эми. Азыр эми могу арыларды ушу кышка даярдоо иштери жүрүп атат да. Менимчечи, эми кышкы уйкуга кетишет. Ошондо кантип каралат да кышында? Кышында каралбайт. Тамагыны берип, жылуу ороп коебуз. Эрте жазга чейин өздөрү. Кандай азыктар берилет? Ушу жаңы каттык асалдан, чакчыдан салып коебуз. Жарым каладан. Ак кагазга салып, жылуу кылып жороп коебуз. Ошону менен жазга чыгышы мүмкүн. Азыр жолдошуңуз жок турбайбы, жумушта турбайбы? Жумушта, ол белаз минет. Белазист. Эжеке, буну азыр эми балчылыкка көп эле ыктап атат. Негизи киреше табуу иретинде караса болчудайбы? Болсо болот, киресе неме кылса. Бизге эми өзүбүзгө ылайык болот ушул. Таза сал жейбиз. Өздөрү алып кетишет элдер. Сонун эжеке, анда бир аселден дам тартып көрөйлү эми, Азыр кайсысын биринчи дамдап көрөйүн? Ушусун. Мынадан, Бунун көп жей болсам болбойбу? Боло берет. Таза сал мынандай үзүлбөйт да. Кошулганы үзүлөт тамчылап. Кошулганы үзүлүп кетеби? Үзүлүп кетет. Мындай. Свети да башкача болот анын. Азыр көрөбүз эчке. Ошо арылар чаңдаштырган алма. Булбу? Свети чырайлуу болот. Сон. Азыр мен могул балды татып көрөйүн. Менче көп алып алдым окшойт, азыр алайын. Камсим. Өтө даамдуу бул. Ушундай экен да. Мынадан да жеп көрсө болобу же буну жегенге болбойбу? Жегенге болот. Ошол ашказаныңа дайры. Эмне болобу? Ооругандар ошодон жесе. Буну кесип алыш керек экен, Жокто. Эжекебиздин айтуусу боюнча, мына бул атайын ошо арылар өздөрү баскан бал. Бул тартыл элек, Тартат деп коебу, Ошонун алдын мен жеп көрүп атам, бул ашказанга өтө пайдалуу дейт. Ошо жеп көрөбүз. Бул дагы башкача, сонун. Артынан нан жебесе болбой калды. Тамагым ачып кетти.
Эже бул өтө таза окшойт менимче. ооба таза, кошулмасы жок, дарылык касиети көп. Жакшы. Шаксанам эжекебиз албетте жумушту көп кылат, азыраак сүйлөйт. Ошон үчүн бизге мындайча айтканда болгон кыскача эле сөзүн айтып коюп атат. Эжеке, рахмат. Сонун менин келишим угуп калып эжекебиз мынтип таза абага столдун үстүнө дасторкон жайып, балдын түрлөрүн коюп, сонун кылып даярдап коюптур. Мен аябай ыраазы болдум. Сүйүнүп атам. Бар болуңуз эжеке. Рахмат келгениңерге. Ишиңизге ийгилик. Болуптур. Дагы ошо балчылыкты өркүндөтүп, өстүрүп, көбөйтүп, Силерге да рахмат ушинтип келип көрүп кеткениңерге. Бар болуңуз. Талдага бул жер кайракы жер экен да? Кайракы жер. Кантип ушундай кылып көгөртүп бак тиктиңиз? Бул кайракы жерди сел түшүп, мына жерлерде жамгыр жааганда сел болуп, арык чакылып, жаркылып, сел болуп, тегиздетип, жакшылап, түздөтүп, мына ушул поликарлик алмаларды эктик. 2015-жылы баштаганбыз. Эми ушинтип өрүк, ушу алма, шабдалы, нашвант, ушундай нерселерди эгип келип атабыз. Эми пока мана ортолоруну жүгөр эгип атабыз, чеснок эгип атабыз, дыйканчылык кылып атабыз. Ошентип иштетип келип атабыз. Бул жака чыкканы мана чаркы белек менен чыгат. Чаркы белек жасатып, чаркы белек менен мана Сапарбаев каналдан суу келет. Ошо суу келген маалда чаркы белекти айлантат. Судун немеси менен айланганда суу чыгат. Ошентип бак кылып атабыз эми. Эми түшүмгө кирди. Аянты 2 гектардай чыгат. Şu çarkı belek менен суду коюп атабыз эми. Быйылкы жылы дегеле ошол тиккенден бери, ошо мөмөгө киргенден бери мөмөсү кандай болуп атат? Жакшы болуп атабы? Мөмөсү быйыл алышты баштады, Кудай кааласа жакшы эле болуп атат. Алдык эми. Бирин серин алдык энди мөмөсүнү. Негизи ушундай кылып бакты көбөйтсө болчудайбы? Бакты көбөйтсө болчудай. Кайрак жерлер көп. Биздин Кыргызстанда ушундай насостун жардамы менен, мына чаркы белектин жардамы менен сайлардан эме кылып чыгарса болот экен, баккыса. Биз ушул жерди бак кылдык, мына көрүнүп турат энди. Эгерде көрбөгөндө эми ишенбесе болот эди. Мына Сапарбаев каналы. Сапарбаев каналдан мына чаркы белек. Ошодон тартып сууду тартып чыгарып атабыз. Эми дан ушинтип азыр кээ-биркилер сулуу жерге дагы бак тиге албай атпайбы? Эми мээнет керек экен бул жерге дагычы. Мээнет кылыш керек экен, иштеш керек экен. Ушу олма тигип, дан башка нерселерди изилдеп, онар тиксе болот, жүзүм тиксе болот. Ошентип кылса болот. Абдан жакшы. Таалдага мындай кылбайлы азыр эми бул жерди чындыгын айтканда биздин телекөрүүчүлөргө көрсөттүк. Кайракы жерге дагы ушинтип бакты көгөртүп, бакчылыкты жакшы өздөштүрсө болчудай экенчи. Түшүмүздү бир көрсөтпөйсүзбү? Түшүмдү көрсөтөбүз, Кудай кааласа. Жүргүлө. Бул жерде где-то 1 тоннадай калды деме? Калганын саттык. Сатканда 20дан 25-30га чейин саттык. Биринчи сортторун ошо 20-30дан саттык. Ошо 25, 20, бул жерде 1 тоннадай калды. Кышында кантип сакталат бул? Кышында ящиктерге салып подвалга алып кирип коебуз. Ошо подвалда турат. Жазга чейин, Жазга чейин тура берет.
Ошондо жазында март апрель айларында чыкса. Март апрель айларында сата берсең боло берет. Былтыркыга караштуу быйыл баасы кандай мындай? Сурат алып кандай? Былтырга караганда жакшы да эле быйыл. Жакшы быйыл. Былтыркыдан жакшы. 30дан саттык. Былтыр канчадан саткансыз? Былтыры şu 20-15'ten satılganda. Aldı 25'ten satkanbız. Podvalga kirgizген kar түшкүчө ушинтип турат дем алмылар. Ушул жерге эле коюп калып, ящикке койдук. Az бул жерде канча түрү бар? 3 түрү бар. Көк алма бар. Эми өзүбүздүн Жанатан деген алма азыр, анан Золотой грим бар. Ошол алма 3 түрү бар энди. Жакшы. Бул үйүңүздө деле бак экен да бүт бар да? Үйдө деле бак. Алма жакшы болот экен да. Алма жакшы болот ноокатта. Эми ушул бакчылык деп атабыз. Ушул бакчылыкты алдыга жылдырууда же болбосо ушуну бир масштабтуу иштетүүдө бир кандай бир иштерге барышыбыз керек да? Эми алманы чоң баягы логистикалык борборлорду ачып, алмаларды экспорт кылыш керек. Көп жыйнап, чогултуп. Бизде ондойлор жок да пока азыр. Ошондо дагы бактын гектарларын көбөйтүш керек, кеңейтиш керек. Алдыга эмне максаттар болот экен ушу бакчылык боюнча? Алдыда Кудай кааласа энди бакчылык боюнча эми ушул түшүмүнү көбөйтүш. Жанагы 2 гектар аянт дең, а? 2 гектар аянт жакшы карап туруп көбөйтүш энди. Жакшы. Ага. Могу алманы алайын мен. Алыңыз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге да. Күзгө баягы токчулуктун берекенин мол болсун дегендей. Мол болсун. Ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуз. Макулдур. Рахмат силерге да. Шайыр апаларга келип калдым мен. Бул жакта апаларыбыз аябай жакшынакай сонун формалар менен отурат. Азыр биз апалардан сурайбыз. Апалар ушул биздин телегөрүүчүлөргө ушул Шайыр апалар тобу жөнүндө кененирээк маалымат айтып бербейсиздер. Кимиңиздер айтып бересиздер? Жетекчибиз айтып берсин. Макул айтып берейин. Биздин топ атыбыз, аталышыбыз Улуу Тоо байбичелери. Кыргызстан боюнча ошол байбичелерден турган бирден бир топ болуп эсептелет. Алдыңкы жашы улуу Анипа апабыз 84 жашта. Кудай кааласа мына кийинки жылы 85 жылдык юбилейин белгилеп, силерди дагы чакырабыз, келип кеткиле, тартканы. Анан эң жашы бизде 63 жашта. Мына 3 достор бар, ошолор 63 жашта. Андан жашы бизде жок. Улуу Тоо дегенин себеби биздин мына айылыбыздын Көкжар айылынын четинде, Араван району тарапта Улуу Тоо деген улуу тоо турат. Ошонун атына биз Улуу Тоо деп атаганбыз. Кеңешип топ менен улуулардан, бизден да улуулардан акыл сурап койгонбуз. Биз 2016 жылы түзүлүп 26 байбичелерден турганбыз. Анда жашырактары да бар эле. Азыр эми жалаң байбичелер калдык. Турмуш шартка байланыштуу кээ бирлери ар түрдүү жагдайлар менен бизге катыша албай калышты. Эми азыр 12 байбиче барбыз. Кандай бир жетишкендиктерге жеттиңиздер да, ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз, э? Биз обол түзүлгөнүбүздөн кийин райондук конкурска катыштык. Андан кийин областтык конкурска катышып, мактоо баракчаларын алдык. Анан кийин Шайыр апалар, ошо республикалык Шайыр апалар конкурсу уюшулуп калып, ошо жактан чакыруу келип, анан кастингке катыштык. Баштап даярданып алып кастингке барып, Кудайга шүгүр кастингден өттүк дагы, анан фестивалга катыштык. Андан кийин бизди Турцияга чакырышты. Турцияга барып, ошол конкурска катышып келгиле деп. Анан биз апалар ааламды кыдырат деген долбоор менен Турцияга барып, ошол жердин элине концерттерибизди көрсөтүп келдик. Абдан жакшы. Эми ошол даярдыкты далилдеп ырдап бербейсиздерби анда, э? Макул, ырдайбыз.
düşmөнлөргө кетирген кыргыз элин мактаган чыңгыз менен мактанам кыргыз элин мактаган чыңгыз менен мактанам журтун дедирген дүйнө элин кетирген улуу жибек жолунда тарыхы бар элим менен улуу жибек жолунда тарыхы бар элим менен кыргыз дедирген куйрук майын жедирген кыргызымдан айланайын Кыргызстан дедирген кыргызымдан айланайын Кыргызстан дедирген Кыргызстан дедирген сонун. Абдан сонун ырдайт турбайсыздар апалар. Эми ырдын жуу менен болсун, Дагы бир чыгарма ырдап бериңиздер, Буран көлү жайнаган, булбул бакта сайраган, ала токтолу жергеси, артына сайган саймадай. Жерибиз көккөн айло, элибиз келбек муң кайгы, ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы. Festival bayram jalpıga, Ulanı tozu talatu, ırdagan eykamalçıga. Yerimiz köpkön gaylı, elimiz ilbek mum kaygı, ıntımak dostluk bizde var, ırdaylı dostlar ırdaylı. Bulan gülü jaynagan, bulbul bakta sayragan, ağlatın kırgız yergesin, arkana saygan saymaday. Yerimiz köpkön gaylı, elimiz bilbek mum kaygı, ıntımak dostluk bizde var, ırdaylı dostlar ırdaylı. Yerimiz köpkön gaylı, elimiz bilbek mum kaygı, ıntımak dostluk bizde var, ırdaylı dostlar ırdaylı. Irdaylı dostlar ırdaylı. Күркүрөгөн күз мезгилинде биз сиздерге дагы бир айылды чагылдырып бергенге аракет жасадык. Бүгүн биз Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүнүн Борбаш айылында болдук. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Баса өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүнөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге сөзсүз түрдө байланышыңыздар. Мен айылым көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Казыбек Мамасадов болдум. Аман болуңуздар.